5 канал төз эфирдеги берүүлөрүн учурда программасы менен улантат. Студияда Каныкей Бозгунова, саламатсыздарбы? Коронавируска байланыштуу өлкөдөгү соңку эпидемиологиялык кырдаал, аны жайылуусун алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан иш-чаралар, айрым аймактарга киргизилген өзгөчө кырдаал тартиби, анын эрежелерин аткаруу тууралуу маалыматты берүүнү улантмакчыбыз. Биздин берүүбүздүн алкагында Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү жана аймактардан биздин жарандарыбыз байланышка чыгып маалыматтарды бермекчи. Алгач биздин кабарчыларыбыз даярдаган сюжет бар, аны көрүп алсак, андан соң талкуубузду баштайбыз. Просто көрүп калдым телевизорда, что аксыда бар лечение алып чыгышты, 3 адам деп айтканы. Это ложь и клевета. Мен эч кандай лечение алганым жок, эч кандай дары ичкеним жок, эч кандай укол алганым жок. Мен просто 14 күн жатып чыктым. Аксы районунун тургуну жарыялаган бул видео кайрылуусу интернетте чоң талкууга жем таштады. Ал видеодо өзүнүн эч кандай оору менен оорубаганын жана өлкөдөгү коронавируска байланыштуу айрым маалыматтар жалган экенин ишенимдүү айткан. Соңку учурда бул сыяктуу обсервацияга алынгандардын арасынан коронавирустун жок экенин айтып, элге жалган маалымат таратуу менен дүрбөлөңгө салгандардын саны көбөйдү. Өзүбүздү жакшынакай сезип атабыз мына. Эч кандай проблема жок. Ошон үчүн эч кандай паникага түшпөгүлө. Ал эми дарыгерлер обсервациядан чыгып жалган маалымат тараткандар боюнча үн катты. Алар коомдун коопсуздугу үчүн өздөрүнүн ден соолугун тобокелге коюп, медициналык текшерүү жүргүзүп жатканын айтат. Мындан улам саламаттык сактоо кызматкерлери жалган маалымат таратуу менен алардын иш аракеттерин жокко чыгарууга аракет кылгандарга нааразы болууда. Обсервацияда жаткандары бул ошол жерде жаткан кишилердин кызыкчылыгы биринчи катарда турат да. Ошолордун ден соолугун коргоп, ден соолугун сактап калыш үчүн обсервацияда жатышат. Азыр бири-бирине жардам бериш керек, кайра колдоо көрсөтүш керек. Бул болсо туура эмес маалымат таркаганы баягы элди дүрбөлөң кылып, мындай элдин маанайын бузуп, анан дарыгерлердин иштеген жумушуна тоскоолдук кылынып атат да. Бул чоң зыян, туура эмес маалымат берген. Адистер жалган маалыматтын коомго жайылуусу элдин психологиясына терс таасирин тийгизерин белгилейт. Мындан улам аларга карата тиешелүү чараларды көрүү учурдун талабы. Медиа серепчилер обсервацияда жаткан жарандарга дарыгерлердин көзөмөлүнөн сырткары кошумча психологдор иш алып баруу керектигин сунуштайт. Бул аракет андагы ар бир бейтапка 14 күндүк көзөмөлдөн бошогон соң туура кадам таштоого багытталат. Алар ал жерде эмне себептен жатып турат? Алар эгер тартиптерди сактабай турган болсо кандай залакасы тийгизилиши мүмкүн башкаларга? Андан тышкары, могу жалган маалымат боюнча дагы түшүндүрмө, инструктаждар болушу керек. Ар бир чыгып бара жаткан, обсервациядан чыгып бара жаткан адамдарга ошондой эскертмени колдоруна кагаз түрүндө бериш керектир. Эмне дегенде, көп кишилер ал чектөөдө отурганда өзүн кандай сезип чыкты, кандай абалда чыкты, кандай психологиялык абалда чыкты, ошону дагы эске алышыбыз керек. Фейк маалымат тараткандарга карата Ички иштер министрлиги тарабынан тиешелүү чаралар көрүлөт. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде чогултулган материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү тизмегине катталат. Ал жазык кодексинин 344 беренеси кылмыш жасагандыгы жөнүндө билип туруп, жалган билдирүү жасоо боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши жүргүзүлөт. Журналисттер азыркы кырдаалда социалдык тармактарда тарап жаткан видеолор менен бөлүшүүдөн мурун анын чынтөгүнүн тактап алуу зарылдыгын эскертет. Журналист Авланбек Жумабаев фейк маалыматтар менен күрөшүүнүн жол-жоболорун айтты. Бул маалымат менен күрөшүүнүн 3 жолун мен көрүп турам. Биринчиден ошол атайын ошол маалыматтарды даярдап таркатып жаткан адамдарга мыйзам жагынан жазалоо нормаларын колдонуш керек. Экинчиден ушул калктын арасында түшүндүрмө иштерин жүргүзүш керек. Жана үчүнчүдөн менин ошо кесиптештериме иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүп бериш керек. Карантинге байланыштуу коомчулуктун басымдуу бөлүгү көпчүлүк убактысын интернет желесин барактоо менен өткөрүүдө. Андыктан адистер интернет айдыңынан маалымат алууда аларды расмий сайтчы телеканал экенине көңүл бурууга чакырат. Ал эми Ички иштер министрлиги социалдык тармактардан жоосунсуз видео, жаңылыктардын жайылуусуна бөгөт коюуга ар бир жарандын аракет кылуусу шарт экенин билдирет. Айжамал Бакытбек кызы, Денис Курганов, 5 канал. Бизде байланышта Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова байланышта турат. Жылдыз айым, саламатсызбы? Саламатсыз. Бүгүн өлкөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 216га жетти. Жалпы Кыргызстан боюнча учурда эпидемиологиялык кырдаал кандай деп бааланууда? Жалпы эпидемиологиялык кырдаал эми Курч бойдон турат. Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой 69 жаңы учур катталды. Алардын ичинен
Ош областынан бар, Жалал-Абад ой. Кечирим сурайм мен азыр. Бүгүн катталган 69 жаран боюнча. Бүгүн катталган 69 жаран боюнча Ош областы боюнча 47 жаңы случай катталды. Учур Жалал-Абад областында 13 учур, Бишкек шаарында 5, Нарында 1, Ысык көл областында 1, жана Баткен областында 1 и Чүй областында 1 учур катталды да. Андан тышкары айта кетиш керек, ошо жалпы азыр республика боюнча жакшы болуп ошо коронавирустан айыгып, бүгүнкү күндө бардыгы болуп 10 киши чыгарылды. Эртең менен брифингден да биздин министр Сабиржан Токтосонович айта кетти, Жалал-Абад областындагы дагы күтүлүүдө 23 киши чыгат. Алар дагы ошол анализдери уже отрицательно чыгып, ПЦР анализи и выпискага больницадан чыгууга даярданып жатышат бүгүнкү күндө. Тилекке каршы ошо бүгүн 2 дагы учур катталды, өлүм да, Ош областында. Бардыгы болуп ошо жалпы республика аймагында 4 учур болуп атат. Жылдыз айым, мына өзүңүзгө маалым болгондой, акыркы учурда ошо коомчулукта жалган маалымат тараткандагы учурлар. Можно потише? Коомчулукта жалган маалымат тараткандагы учурлар болуп атпайбы тилекке каршы? Мына өзүңүзгө маалым болгондой, күн мурун Аксы районунун тургуну, андан мурда өткөн аптада Ысык көл областынын Түп районундагы Маяк айылында болгон окуялар, деги эле ушул обсервацияда жаткандардын шарттары боюнча эл арасында нааразычылык болуп аткандай да, алар кандай шартта кармалып атат, деги эле обсервацияда жаткандар мындай дары-дармек менен багы дарылана колдонулабы, аларга ушул тууралуу кененирээк маалымат бересизби? Буну мындай кылып бөлүш керек да. Обсервация деген бул жанагы оорулуулар эмес да, булар анализдер алынып, анан кийин жана инкубационный периодда ошо караганга алынган жерде да временный обсервация ал эми ПЦР менен уже коронавирус оорусу аныкталгандар булар сразу изоляторлорго алынат да. Ал жерден уже 14 күндүн ичинде вот именно ошол кишилер дарылануудан өтүшөт. Мисалы кээ бирлердики жанагы кечеүнкү видео таркап кетти. Нарын областында жана Жалал-Абад областында биз өзүбүздү жакшы эле сезип жатабыз. Бизге мындай эч кандай дары-дармек берген жок дегенчи. Кээ биринде ушу жеңил өтөт экен да, но тем не менее ПЦР анализ булардыкын положительно көргөзүп атат да. Анан кийин ошол 14 күн инкубационный периодда анын ден соолугун карап, кандай болуп атат, температурасы көтөрүлүп атабы, кайсыл ден соолугу кайсыл жагынан начарлап атат, ошолордун баарын карап, анан инкубационный период өткөндөн кийин 14 күндөн дагы повторно ПЦР диагностика жасалып, анан коронавирус отрицательный ПЦР көргөзсө, кана бул кишини чыгарат. Андан ары дагы 14 күн ошо үй-бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө булар болуп турушат. Буну туура түшүнүш керек да, кээ бирлеринде бессимптомдуу өтүшү мүмкүн, кээ бири жеңил өтүп атат, кээ бири оор өтөт. Ошон үчүн баягы бизди дарылаган жок, бул калп болуп атат деген деп айтылган сөздөр дагы туура эмес да. Буларда уже ПЦР анализ менен коронавирус оорусу буларда аныкталып жатат. Обсервацияда жаткандарга түшүндүрүү иштери жеткиликтүү болуп атабы, жетиштүү болуп атабы, ошондон улам болуп жаткан жокпу деген дагы ой келет да, ошо толук маалымат. Мен ойлойм, биздин медицина кызматкерлери ошо колунан келген, анткени булар уже январь айынан баштап эле биздин жана институт переподготовки кадров бар, ошол жерден да окушту. Ошон үчүн мен ойлойм, булар баягы жеткиликтүү эле маалымат берип атат депчи. Өздөрүнүн акыбалдарын немелерин дагы күнүгө айтып, ошол жерде 14 күн алар менен кошо изолятордо болот, медиктер наблюдать этишет.
давленияларын ченейт, температураларын ченейт. В общем, алар 14 күн ошол жерде дайыма ошол оорулуулар менен болуп атат да. Анан кийин мен ойлойм, маалымат жетиштүү. Эгер өздөрү сураса деле өзүнүн ден соолугу боюнча толук эле маалымат ала алышат деп ойлойм. Ал эми обсерваторлордо бүгүнкү күндө ошол жана анализдери алынып, булар как временный. Аларда пока ПЦР анализи жасалмайынча ошол жерлерде под наблюдением, дарыгерлердин наблюдениясында болгон жерлер да булар. Жылзайым, азыр өлкө боюнча үй карантининде канча жаран бар? Үй карантининде Ошол үй карантининде жаткандар боюнча дагы маселе бар экендигин айрым жарандарыбыз социалдык тармактарда жазып атышат да. Аларды көзөмөлдөө кандай жүрүүдө, чындап эле физикалык жактан биздин медицина кызматкерлери мындай жетише албай атышабы? Бизде деген атайын республика аймагы боюнча мобильный бригадалар түзүлгөн да. Алар жанагы мисалы башында 10 бригада Бишкек шаары боюнча түзүлдү. Ал жерге 3 кишиден турат. Например, врач-эпидемиолог, семейный үй бүлөлүк дарыгер жана 1 медсестра болуп. Ошолор үй карантинде болгон кишилерге барып, ошолорду көзөмөлдөө жүргүзөт да. Андай мобильный бригадалар республика боюнча ошо 300 бригаданын тегерегинде үй карантинде болгондорго ошолор барып, алар менен контактта болуп турушат. Өзүңүздөр билесиздер, өткөндө телефондорду да бергенбиз областтар боюнча. Азыр үй бүлөлүк медицина борборлору да дагы дежурстволор уюштуруп, круглосуточно дежурствода болуп калды. Анан үй карантинде болгондор эгер өзүнүн мындай жаман сессия, дене табы көтөрүлсө, ошол телефондорго деле кайрылып, болбосо өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине кайрылып айтса болот да. Ал эми домашний карантинди буза турган болсо, мен ойлойм, ал жака дагы биздин жанагы правоохранительный органдардан дагы баа берилет го деп ойлойм да. Себеби бул деген адам өзү ответственный болуш керек, сезиш керек. Бул жөнөкөй эле оору эмес, дагы үй карантинин кармабаса кокусу анда вирус бар болсо, ал өзү менен кошо башка дагы кишиге жуктуруп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн булар үй карантинине кетип атканда бүт керектүү анкеталарды толтуруп берет, что ал киши будет мындай ответственный болот, изоляцияда, то есть үйүндө отурат деген бүт эмелерге кол коюп берет да, документтерге. Үй карантининин убактысы бүткөн учурда, мисалы 14 күн өткөндөн кийин, сөзсүз дарыгерлердин уруксаты же бир көрсөтмөсү болуш керекпи баягы эркиндикке чыгуу үчүн? Ооба, болуш керек. Булардан дагы үй карантини бүткөндөн кийин ошо ПЦР анализи диагностикасы чыгып, эгер ал өзүн жакшы сезип ПЦР отрицательный чыкса, анда бул толук коркунуч жок. Бул деген документтер берилет да, тастыкталат, что лабораторно ПЦР у него отрицательный. Ошо үй карантининде болгондордун үй карантинине алынаарда анализ алынган да, аларданчы, анан ошо анализдер кечиктирилип атат деген дагы маалыматтар бар да. Эмне себеп болуп атат буга? Эми сиздер уктуңуздар, что лабораторный ПЦР жана диагностика жүргүзүү боюнча да бизде ошо кээ бир реагенттер жетишпей калганы боюнча биз дагы бергенбиз маалымат. Ал ПЦР диагностика жүргүзүүгө бүгүнкү күндө реагенттер уже алынып келинди, кечээ баштап дагы күтүлүүдө. Мындан ары жетиштүү болот. Ал эми экспресс тестирование, сиздер билесиздер, эртең менен ошо министр өзү айтты, 70 да бүгүнкү күндө 60 миңден ашык, 70 миңге жакын экспресс тест келген. Анын ичинен ошо 30 миңдей экспресс тест уже жасалды деп айтылды. Айтсам, мен ойлойм, мындан ары ошо ПЦР диагностика боюнча дагы проблемалар чечилет.
Ошо коронавирустан каза болгон жарандарыбыз тууралуу дагы коомчулукта кандай сөздөр айтылып атпайбы? Алар коронавирустан каза болду же башка оорулары бар экен деген мурунку жуманын соңунда ошо соңку каза болгон жарандарыбыз тууралуу кененирээк маалымат беребиз, анализдер чыга элек деген маалыматты берди эле министр. Белгилүү болдубу? Патологоанатомдор иштеп, вскрытияны ошолор жасап атат, анализдери пока чыга элек. Андан сырткары бизде ошол коронавирусту жуктуруп алган медицина кызматкерлери дагы бар. 9 алардын саны, алардын абалдары кандай бүгүнкү күндө? Абалдары канааттандырарлык деп айтсам болот. Бир гана биздин медициналык кызматкер бир аз өзүн начар сезип жатат. Аны менен да азыр биздин дарыгерлер иш алып барууда, керектүү дарыланууну жүрүп атат, эми убакыт көргөзөт. Саламаттыкты сактоо министрлиги жалпы элди текшерүүдөн өткөрөт экен деген дагы айрым массалык маалымат каражаттарында маалыматтар чыкты эле. Буга зарылчылык барбы, мүмкүнчүлүк барбы бизде толук өткөрүүгө? ПЦР диагностика эмес, экспресс тестирование өткөрсө болот. Эми бул вопрос дагы азыр руководствонун көзөмөлүндө, контролунда. Ал боюнча дагы дополнительно жооп беребиз. Мен азыр тилекке каршы бул маселеге толук кандуу жооп бере албайм. Экспресс тесттер, негизи эле жалпы тесттер канча убакытта аныкталып атат? Ошо коронавирустун белгилерин канча убакытта аныктоого мүмкүнчүлүк болуп атат? Биздин вирусолог лабораторияда иштеген адистердин айтымында бул ПЦР, экспресс тесттер 15-20 мүнөттө ошол денедеги антителаларды количествосын аныктап чыгат. Жылдыз айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп бизге кененирээк маалымат бергендигиңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар. Рахмат сизге. Бизде байланышта саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова болду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Азыр бизде видео байланыш аркылуу Ноокат шаардык кеңешинин депутаты Кубанычбек Абжалиев бар. Кубанычбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы, азыркы учурда ушул Ноокат районунда жалпы эпидемиологиялык абал, өзгөчө абал тартиби, андан сырткары көзөмөл кандай жүрүп атат? Жалпы эле элдин абалы, жагдай кандай? Жалпы элдин абалы жакшы азырынча. Элдердин түшүнүшү да жакшы, бардыгы түшүнүү менен кабыл алып үйлөрүндө отурушат. Ноокатта абал жакшы. Өздөрүнүн тала жумуштарын аткарып жатышат. Биздин медицина кызматкерлери, күч органдары бүт иштерин аткарып атышат. Волонтерлор бар. Эл тараптан мындай нааразычылык, түшүнбөстүктөр болгон жокпу? Жок, эл тараптан бардыгы эле түшүнүү менен аракет кылып атышат. Бардыгы үйүндө эле отурушуп, өздөрүнүн тала жумуштары да башталып калбадыбы? Ошол менен Ноокат баары өздөрүнүн жумуштары менен алек, абал жакшы негизинен. Сиздер шаардык кеңештин депутаттары, эл өкүлү катары кандай бир кол кабыш кыла алып атасыздар? Биз элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Жергиликтүү бийлик, бүт ушул депутаттар, аларга кошулуп волонтерлор бар. Бардыгы элдерге түшүнүү аракеттерин жүргүзүп атабыз. Жетишпеген продуктыларды үйлөрүндө алып барып берип атабыз. Ошондой мас камсыз болгондорду бүт камсыздап атабыз. Көрүлүп жаткан чараларда медицина кызматкерлери тарабынанбы же укук коргоо кызматкерлери тарабынанбы кандай бир кемчиликтерди байкай алдыңызбы? Жок, азырынча бардыгы эле жакшы. Баары өз иштерин аткарып жатышат. Маршруткалар бар, үйлөрүнө алып барып келип атат медицина кызматкерлеринин. Күч органдары өздөрүнүн ордунда турат. Ар бир айылга посттор коюлган, шаарга дагы посттор коюлган. Элдер негизинен маанайы деле жакшы азыр. Бүт баары түшүнүү менен аракет кылып, президент Сооронбай Шариповичтин айтканын кылып, үйлөрүнө Кыргызстанга эң чоң жакшылыкты кылып, мынакей өздөрүнүн салымын кошуп, үйлөрүнөн чыкпай эле отурушат азыр.
Ушул учурдан пайдаланып жалпы элге кандай бир кеп кеңеш же кайрылуу айтат элеңиз? Урматтуу кыргыз элим, азыр бул илдет дүйнө Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп жатат. Ошондуктан туура кабыл алуу менен эң чоң жардам үйүнөн чыкпоону мен сунуштаймын баарына. Ар ким өзү үйүнөн чыкпаса, бул илдеттен тез эле кутулуп кетебиз деген ойдомун. Кубанычбек мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элине негизинен ден соолук каалайм буюрса, кыргыз эли көптөгөн оор күндөрдү өткөзүп келген, бул илдеттерди дагы буюрса артта калтырабыз деген ойдобуз. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн. Бизде байланышта Ноокат шаардык кеңешинин депутаты Кубанычбек Абжалиев болду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Дагы да саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү бизде байланышта. Зуридин Нурматов, вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий борбордун жетекчиси азыр бизде байланышта турат. Зуридин мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Жалпы мына эпидемиологиялык кырдаалды өзүңүз байкап, баягы медицина кызматкери катары көрүп турасыз. Азыр коомчулукта коронавирустан айыгып чыккандар боюнча ар кандай сөздөр жүрүп атпайбы? Ооба. Бейтаптар кандай дарыланып жатышат? Сиздин кабарыңыз барбы? Бейтаптар бардыгы эле бүт бардыгы бул жерде клиникалык протокол деп коет. Ошону кандай дарылоонун бүт бардык ыкмалары саламаттык сактоо министрлиги тарабынан иштелип чыккан. Ошонун негизинде дарыланып жатышат. Негизинен дагы бир жолу элдерге деле кайрылып моундай ачыгынан айтыш керек да, могу бүгүнкү күнгө чейин түздөн түз ошол вирустарды, бул коронавирус эле эмес, андан башка вирустарды өлтүрө турган, ошо грипптикинде эле түздөн түз барып туруп ошо вирусту өлтүрө турган дары жок. Ошонун үчүн негизинен бул жерде симптоматикалардын, баягы температурасы болсо температурасын түшүрөт. Андан кийинкиси эң негизгиси бул моундай өнөкөт болуп кетпесин үчүн, ошол оорунун осложнениялары болуп кетпесин үчүн ошол багыттагы дарылоо жүргүзүлөт да. Бүгүнкү күндө бардык эле жетишерлик. Негизинен бул жерде айтып коюш керек. Дүйнө жүзү боюнча азыр алып караганда көпчүлүгү эле коронавирус менен ооругандар жеңил түрдө өтөт. Ошондуктан кээ бир оорулар деле айтып атпайбы, мен анча деле ооруганым жок дегендей кылып турчу. Алар калп айткан жок, алар өтө туура эле айтып атат. Себеби көпчүлүк эле адамдар өзүнүн ооруганын байкабайт дагы. Андан сырткары оору ошол вирусу жуккандан кийин жалпы ошол оорунун вирусу жуккан адамдардын 20%-нан ашыгы таптакыр эле эч кандай белгиси да болбойт, эч кандай бир дагы симптому да болбойт. Температурасы да көтөрүлбөйт, жөтөлбөйт, дагы өзүнү соп-соор эсеби жүрө берет. Ошондой эле. Бирок вирус организмге кирет, ага дагы каршы антителалары иштелип чыгылат. Ал ооруган катары эле кийин мындан бир 5-6 айдан кийин текшерилсе, анын канында антителалар бар болуп чыгат. Ошону дагы элдерге туура түшүндүрүп коюш керек да. Андан кийин ошо негизинен ооругандарда моундай дагы тенденция бар да, жаш балдардыкы дагы оорубайт. Андан эң негизгиси 50-60 жаштан кийинкилер ооруп атат да. Ошолорду дагы айтып коюп түшүндүрүш керек да, могу жаш балдар оорубайт экен, жаштар оорубайт экен деп эле алар көчөгө чыгып, башка жактарга басып, мындай келип жүрбөш керек да. Могу Италиянын мисалында ошондой болду. Ал жерде жаштар жугузуп алгандан кийин баягы клиникалар пайда болгон эмес. Пайда болгондон кийин алар баягыдай үй бүлөдө өзүнчө мындай өзгөчөлөнүп жашоо шартына кармаган эмес, үйдүк карантинде анан барып туруп футболду көрүшкөн, андан кийин келип бүт баары бирине бири таркатып келип туруп, алар өзү ооруган эмес, баягы жугузуп алгандан кийин дагы үйдөгү кишилерди оорутуп атпайбы. Ошондон өтө тез көбөйүп кетти да Италияда. Ошого биз дагы ушул учурга мындай көбүрөөк элдер көңүл бурса жакшы болот эле да. Баягы жаштар деле көчөгө чыгып мен оорубай элатам дегендей кылып туруп анан келип башкалар менен контакт боло бербесин деп турган. Жаш балдарга жукса деле ошондой эле механизм болот. Жанагы антителалар иштелип чыгат, бирок эмесиге өзүнүн клиникалары жок болот да. Ушуга бир көңүл буруп койсо деп. Анан дагы бир нерсени мындай айтып коюш керек да, элдер өзү мындай бир ойлонуп көрсө да 25
Кайдан 15-ine чейин могу карантин киргизди. Карантин киргизгенде ошо 21 күн болуп атат да. Эмне үчүн 21 күн? 21 күндүн эң негизгиси бүгүнкү күндө ушу баардык кыргызстандыктар ошол ооруду жугузуп алганбы же алган эмеспи, эч ким менен контактта болбосо, эч ким менен барып моундай сүйлөшпөй үйүндө ошол үйдүк карантиндин эрежелерин сактап олтурса, ошондо 14 күндүн ичинде булар эч кимге бири-бириге жугузбайт. Жугузуп алгандар дагы, ооруган кишилер дагы. Андан кийин эгерде жугузуп алган киши болсо 14 күндүн ичинде сөзсүз түрдө ошол оорунун белгилери билинет. Андан кийин алар бир жуманын ичинде дарыланат, больницага жаткырылат. Ошону менен 21 күндө биз жалпы могу жүрүп аткан эпидемиологиялык мындай цепочканы чындыгында бузат элек да, жугуудун таркалуу жолунучу. Ушуга жакшы элдер көңүл буруп, өкмөттүн айткан, медиктердин айткандарына аткарсам жакшы болот эле. Демек, оорунун узактыгы 20 күндүн тегерегинде болобу, э? Жок. Инкубациялык мөөнөтү деп коет да. Вирус адамга жуккандан кийин негизинен 80%да 4-6 күндүн ичинде оорунун белгилери билинет. Эң көп болгондо, көпкө чейин билинбей жүргөнү 14 күнгө чейин созулат. Ошон үчүн 14 күн инкубациялык период деп айтып атпайбызбы, инкубациялык учуру деп турчу. 14 күнгө чейин сөзсүз чыккан болсо, ошол оору козголо турган болсо, анын белгилери билинет деген сөз да бул. Зуридин мырза, кандай адамдар ушул ооруга, илдетке туруштук бере алат? Биринчиден ден соолугу чың адамдар, буну мындан көрсөтүп аткандай эле, жанакы айтып атпайбызбы, негизинен бир 20-90% таптакыр эле оорубайт. Андан кийин ооругандардын бир 90%дан жогоркусу өтө жеңил эле формада өтөт. Ошо жеңил өткөн формадагылар дагы баардыгы иммунитети жакшы адамдар, ден соолугу соо адамдар, негизинен эле баягы өлүмгө алып келип аткан бул Кытайдыкы дагы көрсөттү, Италиядагы көрсөттү, Европанын башка мамлекеттеринде дагы көрсөтүп атат. 60-80 жаштан жогорку жаштагылар каза болуп атат. Андан дагы эң көп каза болгондор булар жүрөк оорулар, кан тамыр оорулары, диабет менен ооругандар, рак менен ооругандар, ушундай өткөн баягы өнөкөт хроникалык оорулар менен ооруп жүргөн адамдар ооруп калса, ошолордун арасында көп болуп атат. Жөнөкөй адамдардын арасында ар кандай маалымат болуп атат. Өткөндө Кытайдын жыйынтыгы боюнча айтып аткан, эгерде мурда өнөкөт оорулары, хроникалык оорулары болбогон болсо, ал кишиники 0,9% эле. Андан кийинкилердики де 6-8% деп айтып атат. Кечээки Америкада силисиникилерди айтып атат, 0,1ден 0,7-8ге чейин гана болуп атат деп атат да. Андан жогору болбой атат. Көрдүңүзбү, 1%га дагы жетпейт да бул эмеске. Жөнөкөй эле ден соолугу чың адамдар ооруса. Ооруган адамдар сакайып чыккандан кийин кайрадан вирусту жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү барбы? Жок. Себеби адам ооругандан кийин ошол вирусту жеңүү үчүн, мындайча айтканда, вирусту организмде өлтүрө турган нерсе ошо антитела деп коет да. Ошол эң ушул коронавирусту өлтүрө турган антителалар иштелип чыгат организмде. Адамдын жаратылышы ошондой да, кандай гана вирус кирбесин, кандай түрү кирбесин, ошого караша бактерия улоо ошого каршы адамдын организминде антителалар иштелип чыгат. Ошол антителалар иштелип чыгып, ошол вирустарды өлтүрүп, талкалап чыгып туруп, анан адам айыкты деген болот. Ал антителалар көпкө чейин сакталынат. Мындан 5-6 жыл өтүп кеткенден кийин дагы кандан текшерсеңер ошол антитела жок болгону менен, мындай жок болгону дегенimiz таптакыр жок болуп кетпейт. Лабораториядан көрсөтө албай калышы мүмкүн да, өтө төмөн болуп. Бирок кайрадан ошол коронавирус жанагы бизге вирусу келе турган болсо, тез аранын ичинде организм ошол антителаны иштеп чыгат. Себеби организмде ошону түзүлүшү, анын кандай талкаласа болот деген, мындайча айтканда, эс тутуму сакталып калат да, иммундук системасында. Ал тез аранын ичинде эле, бир күндүн ичинде эле антителалар көп иштелип чыгат дагы, ал оору андан ары өчүбөй калат. Сакайып чыккан адамдар кандай шартта кармалышы керек? Аларга медициналык көзөмөл керекпи? Бир канча убакытка чейин? Мындай да ойлош керек да, элдерчи, мен грипп болгондон кийин эмне кылдым эле, же болбосо сасык тумоо болгондон кийин эмне кылдым эле деп турчу. Ошондой эле өтө көп физикалык нагрузка бербей,
жакшылап тамак ичип бир аз сактанып туруш керек. Ошол эле андан башка өтө эле коркунучтуу бир кандайдыр бир эрежелерди сакта дегендей, мисалы үчүн диеталарды сакта дегендей эрежелердин кереги жок. Ошол ооруп айыгып чыккандан кийин бүттү, ал соо эле болуп, соо эле киши болуп эсептелинет. Бирок ошол жерде үйдөгүлөргө айтып, азыр жүрүп атат да эпидемия учурунда элдерде моундай сактангыла деп өзүнүн кеңешин айтып, андан кийин кайра эле баягы эмелерге элдер менен көп контактка барбоого аракет кылып туруу керек. Бирок бул адам айыккан адам. Азыр коомчулукта ушул коронавирустан каза болгон адамдар боюнча ар кандай суроолор, талкуулар болуп атпайбы? Каза болгон адамда вирустун баягы вирус сакталышы мүмкүнбү? Андан башка адамдарга жугуу ыктымалдыгы барбы? Алар кандай шартта жерге берилиши керек эгерде болсо? Каза болгон адамдан жугуу ыктымалдыгы өтө эле төмөн. Себеби каза болгон адам чүткүрбөйт, жөтөлбөйт, дем албайт. Вирус бул болсо өпкөсүндө барып туруп өлчүп кеткен, ал өпкөсүнөн бул жака алып чыкпайт. Ошоның үчүн баягы каза болгондо жерге бергенде бул жерде биздин салтыбызда бир эле баягы жуундурууга киргизген учур болот да, ошол учурда киргенинде мындай кол каптарды кийип алып туруп, полиэтилен ойдучу ошолор менен эле жуундуруп туруп, андан кийин дезинфекциялык каражаттар менен колдорду кайрадан жууп тазалап коюу зарыл болот. Өтө эле бул адамдан мындай сыртына чыгып кете турган баягыдай бактерия эмес, сыртында калып кала турган бактерия эмес, адамдын ичинде калат. Вирус ошол адам менен кетти, анан кайра бул жака өзү чыга албайт. Себеби вирус деген бул мындай айлана чөйрөдө өзүнчө өнүгүп, өрчүп, башка бир бактериялар болот. Мисалы үчүн жылуу сууга түшүп калса, ал жерде мындай көбөйүп кетет, көрүп жүрөсүңөр, сүйүктөрдө деле баягы бузулуп калат го. Ошолорду кандай жыттанып, андай болуп өрчүп кете албайт сырткы чөйрөдө. Бул тирүү клетканын ичинде гана көбөйүп, ошол жерден гана ооруду андан башка козгобогону жөндөмдүү. Жөнөкөй мындай өзүнчө бул сыртта туруп эле көбөйүп кете тургандай жөндөмдүүлүгү жок вируста. Мындай сырткары ошо аба ырайынын ысышы дагы башкача айтканда бир 30 градуска чейин көтөрүлө турган болсо, вирустун жоголуусун шарттайт деген дагы маалыматтар айтылбады беле? Бул канчалык чындыкка дал келет? Ал туура эле. Вирус негизинен сыртта могу бир кандайдыр бир мисалы үчүн алып карай турган болсок, кол сүйгүчү деп коюлат, плаценталарда нумдуу жерлерде келип туруп кармаган болсо, ошол жерге чүчкүрүп же болбосо бурдуңду арчып туруп калаган болсо, оорулуу кишиден ошол жерде көбүрөөк сакталат да. Ал эми канчалык кургак бул жерде болсо, бул тезирээк өлөт. Күн ысыган сайын баягы материалдар же болбосо бир кандайдыр бир предметтердин үстү дагы тез кургайт. Андан кийин температура дагы буга таасирин берет. Ошондуктан булар айлана чөйрөдө тез эмеси өрүп калат. Баягы вирустарчы көпкө моундай тура албайт. Аралыктан дагы берилүү касиети дагы төмөндөйт. Ошондуктан бул температуранын жогору көтөрүлүшү вируска жагымсыз шарт болуп эсептелинет. Азыркы эпидемиологиялык кырдаалды эске алганда вирустун жайылуу коркунучу канчалык азыркы учурда? Азыркы учурда Кыргызстанда бүгүнкү учурда эмки жумаларда мындай көп болуп кетет. Себеби эмне себептен бизде мына эсептеп көрүңүздөр 12 мартта келген, андан кийин аныкталды 8 мартта келгенден самолеттордон келген адамдардан ушул чыкты. Андан кийин чыккандан кийин булар келип үйүндө башка адамдар менен контакт болду. Аларга аэропорттон айтылган болсо дагы баягы үйдүк карантиндеги режимдерди жакшы сактабай калышты да. Муну толук бойдон 100% сакташ кыйыныраак. Дүйнө жүзү боюнча деле бир да мамлекет ушул ооруну негизи пандемиялык ооруларды грипп типинде деле, бул коронавирус типинде деле биз өлкөгө киргизбей коебуз деген өзүнүн алдына милдет койбойт. Биздин Кыргызстанда да саламаттык сактоо министрлигинин алдында андай милдет болгон эмес. Себеби аларга кагазды жазуу же болбосо биз кандайдыр бир адамзат ошолордун бир иш-чаралары менен аларды биз таптакыр өлкөгө киргизбей коебуз деген мүмкүн эмес. Алар биздин айтканыбызга баш ийбейт. Мындайча жөнөкөй тил менен айтканда сөзсүз кирет. Бизде эң негизгиси ошол оорулар
бир учурда өтө көп болуп туруп баягы больницаларга, ооруканаларга түшпөш керек. Андан кийин мындай жайлы барып туруп больницаларга түшкөндөрүнүкүн биз жакшылап дарылап чыгарышыбыз керек да. Эми азыркы биздин болжомдор боюнча азыркы бүгүнкү күндө түзүлүп калган кырдаал боюнча караганыбызда эми жумаларда дагы могу эмесиге дагы эле көбүрөөк болот. Андан 2 жумадан кийин моундай белгилери уже билине баштайт да. Мындан ары ылдыйга кетеби же жогорулап кетеби, баягы тенденцияларды биз байкоого жүргүзүп турабыз. Азырынча жогору карап өсүүдө. Зуридин мырза, соңку суроо кыскача жооп берсеңиз, мына саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин ошо элди жапыр текшерүүдөн өткөрүү жолдорун издеп атат деген маалыматтар чыкты эле, зарылчылык барбы буга? Элди жапыр текшерүүгө менин оюмча 1 жума 2 жумадан кийин бул эми менин өзүмдүн жеке оюм бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан дагы элди жапыр текшерүүнүн зарылчылыгы жок деп айтат болуш керек. Мурдагы пандемиялардын мисалында деле ошондой болгон. Себеби бардыгы эл билгенден кийин бул оорудон ушундан таркалыптыр дегенден кийин кайрадан жапыр бардыгын текшере берүүнүн кереги деле жок болуп калат да. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн. Бизде байланышта вирустарды көзөмөлдөө боюнча Республикалык илимий борбордун жетекчиси Зуридин Нурматов болду. Ушуну менен учурда программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта болуңуз.